Гүлмира Бапанова Айтматов райондук сотунун төрайымы. Ал 2022-жылы Бишкек шаарынан Талас облусуна ротация жолу менен которулуп, эмгектенип келет. Мен келгенден кийин 2023-жылы мамлекет тарабынан бизге турак жай курулуп берди. Айтматов райондук сотунда 3 судья эмгектенебиз, үчөөбүз турак жайда жашайбыз. Мен жагым келгенде абдан жакшы кабыл алышты. Бир жумада бир жолу же эки жолу иштин жыйынтыгына жараша чогулуш өткөрүп турам судьялар менен, аппарат кызматкерлери менен. Гүлмира Бапанова сот тармагында 10 жылдан бери үзүрлүү эмгектенип, акыйкат ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Өзүм Бишкектеги улуттук университетин бүтүргөнмүн. Андан кийин Бишкек шаарында адвокат болуп эмгектенип жүрдүм. Токтогул райондук сотуна барып 1 жыл тураган милдетин аткаруучу, андан кийин судьялардын чогулушунун негизинде 3 жыл ал жерде дагы турак болуп иштедим. Биздин райондо өткөн жылы 2025-жылы 1550 иш каралыптыр. Анын ичинен кылмыш иш 124, укук бузуулар боюнча 253, жарандык иштер 932, калгандары соттук материалдар болуп эсептелинет. Сотко кайрылуулардын саны көбөйдү. Былтыркыга караганда быйыл Айтматов райондук сотунда 250дөй иш көп каралган 2025-жылы. Тармагында иштейм деген жаштарга эми өздөрү ушул кесипти тандап, колледжден баштап университетти бүтүп, окуп бүткөндөн кийин өзүнүн кесибин сүйүш керек. Жумушка киргенден баштап өздөрүнө жүктөлгөн функционалдык милдеттерин так аткарып, жетекчинин айткандарын так аткарып эле иштесе, баары жакшы болот, каалаган тилектердин баары орундалат. Эң негизгиси өзүнүн кесибин сүйүш керек. Сөзүмдүн соңунда келе жаткан аялдардын эң аралык майрамы менен өзүмдүн кесиптештеримди жана апаларды, ааламды кармап турган аял затын Сейин марты менен куттуктайм. Айтматов райондук сотунда жалпы 22 кызматкер эмгектенет. Алардын катарында ротация жолу менен башка аймактардан келгендер да бар. Учурда райондук соттун ишмердүүлүгүн жакшыртуу, адилеттүү соттук чечимдерди камсыз кылууда алгылыктуу аракеттер жасалууда. Гүлмира Ширина иштеген убактысына 4 жыл болуп калды. Бул 4 жыл ичинде көп жакшы өзгөрүүлөр болду. Гүлмира Ширинанын демилгеси менен биз айлана тегеребизге көчөттөрдү отургуздук. Ушул мекеменин ичиндеги кабинеттерди ремонт кылдык бир сыйра. Гүлмира Ширина ушул сотко келип түшкөн кылмыш, жарандык, соттук иштерди убагында, мыйзам чегинде карайт. Келген жарандарга, бу жердеги кызматкерлерге сый мамиле, кичпейил мамиле кылат да. Айтматов райондук сотунда судья болуп иштейм 3 жылдан бери. 2022-жылы президентибиздин 5-октябрдагы жарлыгы менен дайындалып келгем. Биз жаңы келгенде бул жака Айтматов райондук сотунун төрайымы Бапанова Гүлмира Ширина бизди тосуп алды. Ошо менен 3 жылдан бери чогуу иштешип келатабыз. Иштер боюнча эми айта кетсем, азыркы мезгилдин талабына ылайык, мамлекеттин саясатына ылайык аракет кылып жатабыз. Элдин ишеним көтөрүп, туура, так, адилеттүү чечим кабыл алганга бүт аракетибизди жасап жатабыз. Сот тармагында иштөө жогорку жоопкерчиликти, кылдаттыкты талап кылат. Ар бир иште адам тагдыры чечилерин белгилеген. Кесип ээлери эң башкы акыйкаттыктан тайбай, сотторго элдин ишенимин жогорулатуу маанилүү экенин белгилешет. Нурайым Дөөлөтова, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Айтматов району.